Салам алейкум. Туғандар, қандайсыздар, амансыздар ғой? Бүгінгі визаға тапсырған бойынша кішкенекей информация беріп кетейін дедім, видео формат бойынша. Қысқасы қандай болды? Мен үйден ерте шығып тұрмын бүгін деген. Негізі 3:30-ға болчу. 3:30-ға запись болған, бирок мен деген ертерек шығып, баягы Москвадан пробкалар болот, андай-мындай болот деп, таксимен баргам да. Таксимен барып 12:30-да чыкканбыз үйдөн. Мен тайкемен баргам. Ал жанында для компания. Жанында жүрдү. Саат 12-лерде чыгып, бирок биз эң бир 30 мүнөттүн ичинде жетип калдык. Анан 1,5 саат кечке ошол жакта болдум да. Ошонун айланасында там парктарды көрүп, аны көрүп, муну көрүп ошол жерде жүрдүм. Не в счет. Так, что было в визуальном центре, скажу. Короче, у меня менин записим 15:20-да болчу. 15:20, 3:20-да болчу. Москва сааты боюнча. Бирок мен деген 3:15-те кирип бардым. 3:15-те кирип барып, барганда эле мени охранник тосуп алды. Охранник тосуп алганда мен видеого выше видеода чек-лист деген турат. Андан өйдөрөөк барсаңар мен PDF форматта жөнөтүп койгом. Сары менен өзүмдүн скриншот штрих коддорун жаап койгом. Ошол чек-лист 5 страница болот. Ошол 5 страницаны биринчи страницасы керек экен. Ошону алып алып, аны компьютерден чыгарып алып бардым. Барып охранага көрсөттүм. Охранага мен охранник деп бердим. Охранник карап, "Дайте паспорт" деди. Паспортумду бердим. Загранпаспортумду бердим. Паспортумду карады, жанаганы карап, "Всё, круто" деп, "Сумкаңызды берге коюңуз, анан ичинде сумканын ичинде эмне бар, выворачивайте" дейт. Анан ичин текшерди, сумкаларымды текшерип, мен болсо өзүнчө бир кичинекей метродон өтөсүң го өзүнчө бир текеден. Ошондой жерден өттүм. Экинчи этажга чыгып оңго кайрыласыз деди. Экинчи этажга чыктым, лифт менен чыгат экенсиз. Эгер сиз Москвада болсоңуз, эгер Алматыда болсоңуз, анда бөлөк информация болот. В принципе, везде одинаково. Как было? Экинчи этажга чыксам, там еще один охранник и двое жардамчы бар экен. Үстүнө чыкканда эле мени эметишти. Тосуп алды, тиги кыз, жандагы бир кыз тосуп алып, "Байке, подойдите сюда", не байке, а на русском сказала. "Подойдите сюда". Бир машинка бар экен да, холодильник сыяктуу, ориентировочно 1,5-2 метр экен. 1,5 метр окшойт, 2 метрге чукул. Ошол жака мындай астында эме чыгып турат экен, баягы лазер чыгып турат экен. Ошол лазерге жанагы чек-листтин оң бурчунда на правом верхнем углу эме бар да, штрих код бар. Ошол штрих кодду кодировать этет экенсиздер. Анан менин данныйларым чыкты, GWF, ошол действительно мен подача болуп атканым ошол жерден маалым болду дагы. "Всё, окей, подойдите туда" деди. Ичине кирсем, там ориентировочно 15-20 человек сидели. Анан бир бланка берип койду колума, ушуну толтуруңуз дейт. Там еще бир бала да толтуруптур. Орус киши экен ал. Орус жаш эле бала экен, 30 жаштагы примерно. Ал толтуруп уже мен барсам жылып кетти. Ал толтуруп бүтүп коюптур. Анан ары карап, бери карап, кантип толтурам деп мынтип карасам, маңдайыма карасам, образец деп туруптур. Анан образецти карадым. Ал жерге бланкага аты жөнүңүздү жазат экенсиз. Паспортный данный, кайсы мекеме берди, номерин жазат экенсиздер, паспортный номерди и адрес проживания по паспорте. Адрес проживания по паспорте жазат экенсиз и всё. Анан арткы экинчи страницасына, короче, бир эле страница болот экен. Биринчи страницасына ошонун данныйларды жазып бүткөндөн кийин, артында подпись бар экен, ошол подписти коет экенсиз. Потом бир кыз келди жаныма, "Подойдите" деп, "На 13-е окошко жүрүңүз" деди. На 13-е окошко пошли. Там, короче, мен паспортум менен жанагы чек-листти сурады, бердим. Сканировка кылды паспортумду. У меня для информации, ребята, у меня было платное обслуживание. Өзлөрү паспорттарымды сканировканы өзлөрү кылышты, бардык нерселерди өзлөрү кылышты. Если паспорт силер когда подаете на визу, самостоятельное обслуживание тандасаңыздар, анда ошонун баарын телефонго сүрөткө тартып, жанагы видеодо өйдө жакта видеого жөнөттүм эле го. Кантип данныйларды PDF кылып жөнөтсө болот деп, ошондой кылып жөнөтөсүздөр да. Мен платный основа кылгам. Платныйым 2520 рубль болгон. Так вот, тапшырдым. Девушка мага айтты, мына жерге кол койгула деди. И всё. Анан колума бир сары такой плакат берди. Пусть будет плакат, как называется, не знаю, файл берди. Барып, ждите очереди, когда сиздин атыңыз чыкканда, банкта отурганда мындай үстүдөн аттарың чыгат го, там номерлериңчи, коддоруң, ошо GWF деген кодубуз бар го, ошол менен чакырат деди. Я такой смотрю, там очень много людей стоят. Анан мен очередин качан келет, курсагымды ачып болчу. Шучу. Анан сижу, жду. Потом один челик кричит, один чувак кричит, один Джакобеков один, дейт. Он то ли бельгиец, то ли еще какой-то иностранец, оказывается. Он говорит, "Подойдите ко мне", дейт. Анан кирдим, кирип, "Отуруңуз" деди. Паспорт менен ошо эмени сурады. О, нет, вру. Паспорт уже там остался у девушки. Эмени сурады, файлды сурады. Нет, не вру. Всё. Забудьте, что сказал. Короче, паспортымды алып келдим кыздан. Паспортымды алып, этот мужчина, мен ошо уже полицти өткөргөнгө келдим да, биометрикачы. Өзүнчө кабинкага кирет экенсиңер. Ал деле жанында эле экен уже мындай соседний комната. Ал жерге кирдим. Кирип, короче, тиги жакта эмени карагыла, камераны карагыла дедим, мен мынтип карадым. Анан подпись кой деди. Электронный бир планшеттин үстүнө мындай подписти коет экенсиң. Потом мындай камера чыгып турат экен, ошол жерде карайт экенмин. И всё. Для информации, ребята. Заграничный паспорт ошол жерде калды меники, кыргызстанский заграничный паспортум ошол жерде калды. Бирок вместо этого у меня есть печатьта эме деп жазылып турат. Бул гражданиндин паспорту Великобританиянын эмесинде временно калып турат деп жазылып турат да. В принципе, ребята, вот так произошло, и в принципе тапшырдым. Бүгүн канчанчы число? Бүгүн деген 25 июль 2022 жыл. Ошо 22 миң. Ребят, это шучу, конечно.
уже 22 жылдан кейін айтып қояйын дедім да. В принципе, вот так, ребята. Тапсырдым, теперь ждем ответа. И как будет вообще в этой группе буду кидать все информации там. Как, если я получу визу, да, если конкретно они одобрят, то как покупать билеты, как, каким образом грамотно покупать, где покупать, я буду вот сюда отправлять. Всем салам алейкум, ребята.